Кийинки багыт Сары Челек биосфералык коргоо. Учурда тартуу тобу жана инспекторлор корукту көздөй жол тартышты. Алдыда эс алуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, экотуризмдин эрежелерин жайылтуу жана тартипти көзөмөлгө алуу милдети турат. Алдыда сулуулугу суктандырган кооз Сары Челек күтүп жатат. Негизи азыр туристтердин агымы көбөйүп калды же пока эметеликпи, көбөйөлекпи? Азыр күндөн күнгө Көбөйүп келатат азыр, жайга чейин көбөйөт да. Ассалам алейкум жигиттер, кандайсыңар? Биз Бишкектен экологиядан келдик эле, Экотех көзөмөл кызматынанчы. Бу жерден эс алуучуларга, тияктан айтчуларга, түшүндүрүүчүлөргө түшүндүрдүк. Анан силерди көрүп дагы бир мишайт этпейли деп, анан бир эскертип кетели дедик да. Тазалыкты сактагыла, өрт коопсуздугун сактагыла деген силер вроде жакшы эле отурасыңар. Негизи бирок эскертип биз өзүбүздүн жумушубузду кыла кетели дедик да. Туура түшүнүп, ошо тазалыкты сактап, көлдү сактап, мыйзам бузууларга барбайбыз. ошо жеген ичкендериңерди кош алып кеткиле, тегерек четти булгабагыла. Эгер кокус бузуулар болуп калса, мыйзам чегинде штрафтар каралган, билесиңер аны. Ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык элек. Сары Челек биосфералык коргоонабыз. Бул жерде өзүнүн катаал эрежелери бар. Балык кармап өсүмдүктөрдү жуулууга такыр болбойт. Бул жерде инспекторлор менен кошо биз текшерүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Илбирс бар, бугу бар. Өсүмдүктөрдөн тульпан жана бизде ак карагайлар бар. Кашбулак түлкүлөрдүн элди аралап эле жүрүп калышты азыр. Инспекторлор катер менен Сары Челектин бүткүл суу аймагын күзөткө алып, алар көл жээктерин текшерип, мыйзамсыз коюлган балык улоочу торлорду издөө жана алардын көзүн тазалоо боюнча атайын рейдтик иш-чараны ишке ашырышты. Эң чоң байлык алтын эмес, таза суу, ачык асман жана табияттын керемет экенин унутпашыбыз керек. Сары Челектин кооздугу бизден аялуу мамилени гана суранат. Артыбыздан таштанды эмес, тазалыкты гана калтыралы.